Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Sport Life көрсөтүүсү барыбызга белгилүү болгондой эле учурда спорт жаатында ар дайым жаңылануулар, жаңы спорттун түрлөрү жана ал жактан чыккан мыкты спортсмендер дагы ийгиликтерди жаратып жаткандыгы маалым. Ал эми дал ушул дүйнө жүзүндө белгилүү болуп жакын арада Кыргызстанга келген дагы бир жаңы спорттун бет ачары болду. Айта кетсек, бул спорт олимпиадалык жана олимпиадалык эмес спорт түрлөрүнүн келип чыккан айкалышы жана интеллектуалдык жана ошол эле учурда күчтү дагы колдоно турган спорт. Кайсыл спорт деп сурап жатсаңыздар, анда айта кетмекчибиз, бул шах-бокс спорту. Дал ушул шах-бокс спорту Кыргызстанда жаңы түзүлдү, федерация ачылды. Андыктан бул спорт тууралуу кененирээк маалымат алыш үчүн спорттун жогоруда аталган федерациянын өкүлдөрүн чакырганбыз. Тааныштыра кетсек, Улуттук шах-бокс федерациясынын президенти Авазбек Доромбаев жана ошондой эле жогоруда аталган спорт түрүнүн улуттук командасынын мушкери Азамат Жанузаков келип турган учурлары. Саламатсыздарбы? Чынында эле бул спорт абдан баягы коомчулукта кызыгууну жаратып жатат. Германияда, Европада бул спорт ойнолуп келсе, эми Кыргызстанга келип калыптыр. Деги эле бул демилге Кыргызстанга алып келүү, Кыргызстандан дагы ушундай чемпиондорду бул спорт түрүнөн чыгаруу кайсы жактан, кандай ойлор менен жана ишмердүүлүк менен келип калды? Уруксат этсеңиздер, бүгүн ыйык орозо айы болуп атат. Ушу элибизди жерибизди ыйык орозо айы менен куттуктап кетет элем. Орозоңор кабыл болсун. Эми шах-бокс деп баягы кичине баягы аябай эле эме болду, аябай кызыгып атышат шах-бокскочу. Шах-бокс негизи дүйнө жүзүндө бар экен, 2004-жылдан бери ачылган. Анан кийин ошо бүт континенттерде бар. Австралияда, Америкада, Европада, Азияда өтө бөтөнчө. Азияда шах-бокс менен кызыккандар бир 15-16 өлкө бар. Африканский континенттерде бир 7-8 өлкө аябай катышат, шах-бокско кызыгат, машыгышат. Эми шах-бокс деп айтылгандай, шах-боксту илгертен бери популяризация кылып келаткан адамдар бул аябай дүйнө жүзүндө белгилүү адамдар. Муну Майк Тайсон деген барыбыз билебиз. Виталий Владимирович Кличколор, Константин Дзю башында турушат ушул адамдар, баягы спортко белгилүү адамдар, инсандар. Ушулар дагы аябай айтып жүрүшөт. Бокс мушкерлери ойлоп тапкан экен ошондо. Буну бокс мушкерлери, именно боксчулар автор болуп атат да. Ушу шах-бокска. Негизи Германиядан чыккан, 2004-жылы биринчи чемпионат болгон. Ошондо баягы немис жараны ойлоп тапкан экен. Но бунун ойлоп тапканы бул абдан баягы туура. Негизи мына баарыбыз көрүп атабыз, баягы ар кандай көп вид спорттор бар, олимпийский, улуттук, неолимпийский виддер спорттор бар. Ошондо кээ спорттор элдин арасында баягы кызыкчылыгын жоготуп, көп баягы зрительдер дагы баягы көп кызыкпай, көңүл бурбай калат экен. Анан деги эле бул ушул дүйнө жүзүндө өзгөчө ушул башка мамлекеттерде өнүгүп келе жаткан болсо, негизи Кыргызстанга алып келүү максаты баягы демилге инициатива каяктан чыкты сизде? Бул инициатива эми мен өзүм баягы мурда бокска катышкам, анан шахматка да аябай кызыгам. Бул нерсе да себеп болду. Негизи анан кийин ушу Россия тараптан сунуш болду. Ушу шах-боксту ачкыла, шах-бокс федерациясынын шах-бокс виддин эми Кыргызстанга чемпионат мир өткөзөбүз депчи. Башында ошондой сунуштар болду былтыр. Анан кийин сунуш болуп, анан өздөрү кайра баягы ойлонушуп, башка жака которушту. Мир шах-бокс, дүйнөлүк шах-бокс Италияда болот. Ушул жерде болжолу октябрь-ноябрда болот. Ушул жылдын. Азия оюндары болсо Индия өлкөсүндө Калькуттада болот. 4-7 июндарда. Анан Кудай буйрса мына эмеде алдык, дүйнөлүк сертификат алдык. Бизде баягы кыргыз шах-боксту баягы өздөрүнүн катарына киргизип сертификат берди, признаниясын беришти. Анын жетекчиси Маунти Дас деген жигит, өзү индус. Анан ошо баягы өткөндө баягы пресс-конференциясын өткөздүк, баягы шахмат
шахматтын өкүлдөрү келди, бокстун өкүлдөрү келди. Баары тең баягы реакциялар абдан жакшы, баары тең баягы колдоп атышат да. Абдан туура болду деп. Булардын эми баягы Маштурчунун мисалы ою мындай да, Маштурчунун ою, менин оюм, эгерде боксер болсо мисалы, мастер болобу, кандидат болобу же разрядник болобу, ошол биздин инсаныбыз эми үчүн шахмат ойнобош керек. Шахмат ойносо өзүнө мисалы чоң плюс да. Бул деген интеллектуалдык вид болот. Шахматты айтат, это гимнастика ума деп. Бул деген мына бокс менен анан шахматтын ойногонун баягы гибридный спорт деп коет. Бул деген экөө кошулушуп, бирөө олимпийский вид, бирөө не олимпийский вид болуп бүгүн башталып атат. Мисалы Кирсан Элимжинов бул баягы убактысында шахмат федерациясынын президенти болгон. Азыр болсо ушул киши дагы баягы аябай популяризация кылып, ушу боксту олимпиада оюнуна кирсин деген баягы чоң ниеттер, чоң тилектер бар да. Түшүнүктүү. Азамат мырза, сизге суроо бергим келип жатат. Мынакей түзүлгөнүнө 1 ай болуп калды. 17. Анан ушул аралыкта сиз кандай негизден багыттан улам курамага кирип калдыңыз? Деги эле бул спорт жөнүндө сизде кандай түшүнүктөр бар? Сөзүн баштарынын астында Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбызга Мухаммад саллаллаху алейхи ва саламаттар болсун. Мен бул спортко негизи Россияда, Москвада иштеп жүргөндө мен көп турнирлерге катышып жүргөм. Өзүңүз негизи бокс жаатында, аралаш урушта, Бирма боксу боюнча, Бирма бокс, тайский бокс, кикбоксинг, профессиональный бокска катышып жүргөм. Ошол 2021 Канбек Бекбоев тренерим Москвадан айтып калды, ушундай Константин Дзю уюштуруп жатат. Россиянын чемпиону шахматист экөө биригишип ушундай турнир өткөргөн атышат. 5 элемент Москва-Ситиде жүр, Азамат, көрүп келели, сен бокска кызыгасың, жүрсөң, будет интересно деди. Бардык, көрдүк, аябай биринчи жолу мен таң калдым да башында. Азыркы көп эле элдер таң калып болуш керек. Кандайча деп. Биринчи раунд бокс, как обычно. Бокстан кийин 1 минут убакыт берилет, перчатканы чечип, столго отурганга. Жаңы эле соперник, мушташып жаткан сопернигиң шахматтын доскадан уже башка соперник болуп калат да уже. Ушундай шахматтын рингте болуп жатат да, бул окуя? Рингте болуп жатат. Кээ бири эме кылат экен, кээ бири рингтин четине коет столду. Көрдүк. Кээ бири рингтин ортосуна эле столду киргизип, сен перчатканы чечип даярданганча рингтин ортосуна киргизе коюшат, экрандан чыгарып турат, элдин баары көрүш үчүн шахматтын досканы. И 3 минут убакыт берилет. Обычно шахмат 10 минут кичине ойлонуп жүрө турган болсо, бул мала ринг бокста 1 раунд 3 минут болсо, шахматта то же самое 3 минут. Эреже ошол классикалык эреже. Классикалык эреже. Ошол жерден блиц башталат. Эгер биз көп көрдүк, утулуп баратып, нокдаун түшүп рингден тура калып, гонг спасать этип калгандар болду. Шахматтын доскага отурганда ошол эле утулуп саткан шахматтан мат кылып салганда бүт победа автоматически бирдир. Кайра бокс уланбайт. Бокс уланбайт. Мынакей абдан кызык болуп атат да, мынакей толугураак азырда түшүнө кетсек, мисалы үчүн ошол эки мушкер рингте урушуп жатышат, ал жактан дагы упай топтоп атышат, Албетте бокстан адам тыныгууга атайын эс алсын, өзүнө келсин деп тыныктырат эмеспи? Ал эми бул тыныгууда кайра акылды иштетип, акылды машыктырып, шахмат ойноп баштайт. Бул негизи спортчулар үчүн ыңгайлуубу? Негизи эле бул мүмкүн бекен ушундай кылыш? Сиз өзүңүз практикада өткөрдүңүзбү? Өткөрдүм практикада. Башында бир кызыктай болгон. Башында дем ала албайсың, жаба жетпейт, ойлонгонго мындай. Убакыт аябай аз, убактың да кетип жүрөсүң. Көрдү убактыңды унутуп коесуң, көп ойлонуп каласың. Убакыт кетип атат. И по времени утуп калышың мүмкүн. Ошон үчүн оперативдүү түрдө көп тренировка кылыш керек экен.
А негизи өзүңүз шахматка кызыгып жүргөнсүзбү? Шахмат Жок, мен 2021 ошо 5 элементке барып көрүп келгенде мен до этого вообще шахмат ойногон эмесмин. Анан кийин Москвадан эле ошо кызымды шахматка курска алып барчумун. Алып барып бир курс ал жактан тренери отур сени да үйрөтөм билбесең дегенде мен кызыгып кеттим. Бир күнү ойлондум, анан китеп сатып алдым, 2 китеп сатып алып полностью окуп чыктым. Ар бир фигуранын өзүнүн важный ролу бар. Өзүнүн ходу бар дегенде. Бүттү, ошондон баштап интернеттен 3-4 приложениясын качать этип онлайн үйрөнө баштадым. Ал жактан да үйрөтөт видео уроктор. Анан кечинде тренировка бокстан. Жатаарда кайра эле шахмат, кайсы жерде жүрбөсөң деле шахмат үйрөнүп буйруса Кара Балтадан азыр шахматтын тренери менен сүйлөштүк. Каныбек Бикбоевдун алдында тренировка кылам. Каныбек агайыбыз экөөбүз азыр көбүнчө эме практика кылалы деп атабыз, Азияга даярданышып. Каждый раунд сайын шахматист балдар бар, даже школьниктер, кандидаттар бар, разрядниктер шахмат боюнча. Бир раунд бокс, экинчи раунд шахмат. Буйруса пландап жатабыз, ошентип күн сайын. Мелдеште бокс өзүнүн эле эрежеси менен кетеби, өзүнүн эле убактысы менен? Ошондо тыныгууга такыр убакыт болбой калабы? 1 минут убакыт бар. А негизи ошол шах бокста канча раунд болот бокста? 4, 6 деп. 11 4 бокстан болот, 5 шахмат. Мисалы үчүн ошол шахматта ойноп жатканда баягы белгисиз утуучу болуп калганда же упайлар тең болуп калганда кайра 3 минуттан кийин бокс уланабы? Же 3 минуттан ичинде сөзсүз түрдө утуучу аныкталыш керекпи? Утуучу аныкталат. 3 минуттан шахматтан ошондой бир эле жолу оюн болобу? Жок. Убакыт бүтүп же фигуралар бар, оюн продолжается этип атса, бирок убакыт время келип калса, 3 минут экөөсүнөн өтүп кетсе, менде дагы соперникте да времябыз калган болсо, ал шахматка токтотулат, кайра бокска. Бокс башталат. Бокстан кийин кайра жаңы башталат оюн. Мисалы үчүн сиз ошол чемпионат болуп жаткандыгын көрүп турсуз, катышыптырсыз. Деги эле бул жаатта спортчуларга эң негизги, мисалы үчүн баягы физикалык түрдө ошол эле алсак, бокста көбүнчө амалдар болот. Азыр атаандашым кандай сокку урат, андан кандай баягы калканышым керек, же болбосо мен азыр күтүүсүз кандай сокку жасашым керек деген сыяктуу учурлар болот эмеспи? Ал эми бул учурда ошол бокска азыр мен шахматтан өзүмдү кандай ойнойм деген сыяктуу кылган сыяктуу адашма, тоскоолдуктар пайда болбойт бекен? Илгертен бери айтып келет, мурда эле окучумун негизи бокска катышып. Бокс это шахмат деп койчу. Илгери эле. Анткени сиз айткандай качан урат, кандай урат. Сен бокста баары эле ойлойт кол депчи, күчтүн баары колдо деп. Бокста наоборот биринчи баш ойлонуш керек, кандай уруш керек, кандай качыш керек. Экинчи бут, бел, эң акыркы кол да. Биринчи баарын настраивать этип, иштеп кайсы жака кандай качыш, бести кайсы буттан кандай которуш керек. Предварительный атака соперника баарын ойлонуш керек. Ошон үчүн ойлойм да, шахмат ойногондо то же самое. Соперник азыр мен мындай жүрсөм, бул мындай жүрсө кандай болуп калат деген сравнение менен ошо менен шах это бокс деп шахмат это бокс деп айтышты деп ойлойм. Өтө кызык экен. Негизи Азбек Абдукаевич айта кетсеңиз, бул оюндун тарыхы жогоруда айтып кеттиңиз, ошол легендарлуу боксерлор бул оюндун авторлору экен деп. Негизи эле бул оюндун философиясы эмнеде? Эми бул оюн абдан кызык. Баягы мисалы Бразилияда ар бир эшиктин алдында баягы жаш уулдар, кыздар болуп туруп баары тең футбол ойнойт. Буйруп эгерде Кыргызстанда ушу шах бокс жакшы орун алып, спортсмендерибиз өтө акылдуу, спортсмендерибиз өтө күчтүү, анан ушу баягы шахмат ойноп кетишсе деген бул деген баягы биздин кыргыз өлкөбүзгө абдан чоң плюс болот. Бул деген интеллектуальный развитие деген болот. Бул деген этика деген нерселер пайда болот. Бар го, андан да деңгээли бийик болот да. Анан кийин
Буну жана айтып кеткендей, баягы жанагындай чоң бийик адамдар убагысында баягы популяризация кылган, азыр дагы популяризация кылып атат. Анан биз дагы баягы аябай ишенебиз. Мына сиздерге да чоң рахмат, ушундай баягы чакырып эфирге чакырып атасыздар, ушу айтып кеттик. Ушу сиздердин дагы чоң жардамыңар болот. Ушинтип эл уксун, жаштарыбыз, спортчуларыбыз укса, бул деген чоң салым, чоң кошумча, чоң салым болот да. Жаңы вид ачылды, мынакей, мына эмеде мартта ачтык, эми аябай мисалы Кактус медиада жазып атышат, ар кандай комментарий жазып атышат. Где-то 4000 просмотр болгон экен Кактус медиада ушу шах бокс боюнча. Эми ар кандай ой пикирлер бар. Но 95%, 96-7% аябай позитивдүү отзывдар да. Аябай позитивдүү отзывдар. Мисалы үчүн эл арасында шах бокс боюнча жаңы түшүнүк пайда болгондо, отуруп мушкерлер, спортчулар отурушат, утулуп калса бири-бирине сокку урушат деген сыяктуу түшүнүктөр дагы комментарийлерде жазылып жатат. Албетте азыр эрежесин түшүнгөндөн кийин бул жөн эле ойдон чыккан бир амал экенин байкадык. Анан айта кетсеңиз, негизи бул спорт түрүндө салмак сөзсүз түрдө баа берет да. Мисалы үчүн боксерлор мушташып аткандан кийин ал жакта салмак иштейт. Салмак сөз түрдө болуш керек. Баягы 66-77 килограмм деген сыяктуу. Анан мисалы ушул Азия чемпионатына камданып жатыпсыздар. Анан ушул ар бир салмакка бирден спортчу керекпи же ал жерде баягы квота атайын чектелүү болобу? Бир спортчу же 2 спортчу деген сыяктуу эле кандайдыр бир түшүндүрмөлөр, келишимдер барбы? Эми эркек салмактары бир 70 килограммдан башталат, 70-75 болуп көбөйрөт да. Анан эми Азамат каттайбыз, Азамат 70 килограммга чыгат. 70 килограммга чыгат, анан кийин ушу аябай ишенип атабыз. Дагы бир жаш карындашыбыз бар. Ошо барып көрүп, ошо деңгээлди кандай болот деген көрүп өздөрү түшүнүп келишсе абдан чоң абдан жакшы болот да. Анан бизде кыргызда атабыздын жакшы татынакай сөзү бар. Күч менен бирди жыгат, акыл менен миңди жыгат деген. Ошо менен мындай ойлоп көрсөк да ушундай саясат бар экен да. Шах боксту ушинтип айтсак да болот экен да, туура келишти экен. Түшүнүктүү. Анан азыр жогоруда сиз белгилей кеттиңиз, Азамат мырза, ошол Кара Балтада атайын машыгууларды ушундай ыкмада өткөрөбүз депчи. Бирок сиз өзүңүз жандуу көргөндөн кийин, ал жакта ойногондон кийин, ал жактагы баягы атаандаштарды дагы көрүп, анан практика ал жерде көбүрөөк болгондуктан сиз баягы машыктыруучу иретинде дагы айлана тегерегиңиздерден кандайдыр бир бул спорт түрүн пропагандалоого кандай салым кошуп атасызбы? Кошуп атабыз. Баарына айтып, мен 2 залда азыр тренировка кылып жатам. Айтсам, баары эле таң калышат башында. Шахмат эмес, шашки ойногонду билбейм депчи. Ал эчтеке эмес, үйрөнгүлө кызыккыла, бул спорттун будущий кенен. Азиатские игры, олимпийские игрыга буйруса кирип калат бара-бара. Сразу кирбесе деле со временем кирет. Ажыктан баштап машык бергиле деп жатам. Сизге мушкер катары бул спорт эмнеси менен кызыктырды? Мага как спортсмен мурда кандай эле, мурда биз чыкчубуз рингке. Мушташасың, эс аласың, кайра мушташасың. Ушул жерден көбүнчө Россиядан азыр көп спортчулар биздин Россияда чыгып жүргөндөрдүн баары билишет. Нокаут, нокдаун албасаң ой менен победаны беришпейт. Бул шах бокс боюнча эгер көзүң жетип турса, очко менен ала албайм, нокаут кыла албасаң, бияка шанс бар. Мат кылып койгонго чоң көп вероятность бар да. Азыркы учурда өзүңүзгө канчалык деңгээлде ишенесиз? Сиз ушул жаатта, ушул спортто өзүңүздү кандай көрөсүз, элестетесиз? Буга чейин башка спортчуларды көрүп келдиңиз, шах бокстун спортчуларынчы, анан аларга салыштырмалуу өзүңүздүн деңгээлиңизди канчалык деңгээлге чейин баягы баалай аласыз? Мурда көп тренировка кылып, аябай уже өзүңө уверен болгондон баарын жеңем дейсиң. Азыр
канчалык тренировка кылсаң дагы, бирок соперникти недооценивать нельзя деген сөз бар. Ошо шахматтан болобу, эмеден болобу, мындай дистанция болот. Өзүңө, конечно, уверен болушуң керек, но эки жакты тең параллельно алып кеткен уже башка уровень экен да. Эле жарым жылдан ашык практиковать этип жүрөм. Уже бул жактан уже мурдакыдай эмес. Баары эле ойлошот го, шахматисттин баары ботаник, спортчулардын, боксерлордун баары тупой деп. Бул жакта экөөнү совмещать этип алган деп ойлойм да. Ойлонушуң да керек, күчтүү болушуң да керек. Буга чейин кимдер менен ойнодуңуз? Кандай жыйынтыктар болгон? Бул да мен Россияда болгом. Россиядан көп өткөрүшөт, Илшат Саяпов. Өткөргөндө Турция, Чили көп катышкандар. Мен эсимде калгандар Турция, Чили страналар, Казакстан. Жыйынтык кандай болду эле? Өзүңүздү кандай көрсөтө алдыңыз ал жактан? Мен ал жактан негизи шахбокс ойнодуңуз беле? Ойлогом. Ошо кайсы мамлекеттер менен, алар кандай жүрөт экен оюн? Турция менен ойногом. Турция менен ойноп, мат кылгам. Бокстан пачкам билбейм, судьялар эсептеш керек. Шахматты доскага турганда мат кылгам. Экинчи турга өткөн. Экинчи турда бокстан россиялык Ростов шаарындагы фамилиясын унутуп коюм, соперник менен чыккам. Андан бокстан уткам. Уверен болчумун, бокстан утуп эле. Шахматка отурганда ошол эле соперник. Азыр мына кийинки раунд болсо утмакмын деген уверен болчумун. Шахматтан аябай күчтүү экен. Шахматтан алып койду. Бирге бир келбейт экен да. Ошон үчүн айтып атам, слишком уверен болбош керек. Бокстан уверен болсоң, шахматты тегип айтыш экөөнү чогуу алыш керек экен. И бат-бат ойлонуш керек. Сага карасаң кызыгын. Авазбек Абдукаевич, бул жерде мындай суроо пайда болот. Негизи эле бул жерде бир эле спорттун түрү эмес, эки спорттун түрүнүн айкалышы болуп жатат, гибрид спорт болуп атат. Андыктан каражат деги эле колдоо дагы бул жагында, финансы жагынан эки эсе көп болуш керек да анда. Анан бул спорттун ошо келечегин өнүктүрүп өсүшүн, ошол эле курамага дагы башка мүчөлөрдү келтириш үчүн дагы кызыктырыш үчүн сөзсүз түрдө финансылык жактан абдан толук кандуу камсыздалыш керек. Абдан туура суроо. Эми президент пресс-конференцияга Олимпийский виддин директору да келип катышты. Ал мырзабызга абдан чоң рахмат. Эми календарный план уже тапшырып калды комитет спортко. Мына 24-жылга бүт аракеттерди жасайбыз, календарный планга киргизип, каттап. Анан ошол жерде мен ойлойм, ушу өкмөт тараптан дагы бир бюджет бөлүнөт. Бюджет бөлүнөт и андан тышкары улуттук деген макамы болгондон кийин, улуттук деп баягы федерациянын өзү улуттук деп аты бар. Кыргыз Республикасынын улуттук федерациясы деп. Андан тышкары дагы эми өзүбүз да аракет кылабыз. Мүмкүн баягы спонсорлор да чыгып калабы, баягы колдоочулар, темирчилер. Анан ушул спортту мен да мына бир канча деген бир звоноктор келди, баягы чалып сурап атышат. Чоң ишеним пайда болуп атат. Чоң ишеним пайда болуп атат. Ушу шахбокс Кыргыз өлкөсүндө орун табып, өнүгүп, өсүп кетет деген аябай чоң ишеним бар. Анан кийин кепилдик каяктан ал ишеним пайда болуп атат? Мен баягы өзүм баягы шахматты ойнойм, боксту да баягы жакшы көрөм. Баарыбыз ушул шахматка, бокска сүйсөк, ушуга умтулсак, ушуну үйрөнсөк, мен ойлойм, бул деген чоң позитивдүү, жакшы татынакай жыйынтыктарды берет. Спорт чөйрөсүндө, международный спорт чөйрөсүндө сөз чыгыш керекпиз. Кыргызстандын да курама командасы бар экен деген баягы сөздөр болуп, анан ал жерден жакшы результаттарга алсак абдан жакшы болот, абдан туура болот. Мен толугу менен кошулам сизге. Анан дагы жанагы суроомо дагы бир ирет токтоло кетсем,
толық кандуу маалымат алыш үчүн. Мисалы үчүн сиздерге дал ушул спорт түрүн пропаганда, популяризация кылыш үчүн эл аралык шах бокс федерациясынан силер макам алып, жобо алып, анан уруксат алып, лицензия алып ачып атасыздар да. Ооба. Андыктан ошол эл аралык федерация, дүйнөлүк федерация дейбизби, алар тараптан да кандайдыр бир колдоолор болобу? Ар бир мисалы үчүн мамлекеттерде, башка мамлекеттерде да ачылып бул спортту пропаганда жасатып жатат да. Алардын кызыкчылыгы бул жерде баягы бар болушу керек. Андыктан алар тараптан дагы кандай тармактан, кандай тараптан колдоо болот? Эми лицензия берип атышат Кыргыз өлкөсүнө шах боксуна. Бул деген абдан чоң жардам. Анан каражат жагын мынау Калькуттага барганда эми көрөбүз го, билебиз го кандай болот, кандай деңгээлде мүмкүн финанс жагынан колдоо болобу, барып келиш, жатакана, тамак аш деген сыяктуу. Аны болсо эми барганда көрөбүз. Биринчи жолу барып катышып атабыз, Кудай буйруса. Экипировка ошол эле. Анан кийин өзүбүздүн кийимибиз болот, өзүбүздүн желегибиз болот шах бокстун, өзүбүздүн формабыз болот, улуттук формабыз болот. Ошонун баарын азыр даярдап атабыз. Андан тышкары өткөндө да айтып кеттик, эми 7 дубаныбызга ачылат сөзсүз мына Ош, Жалабат, Баткенди сүйлөшүп атабыз ачканга. Ысык көлдү, Нарынды, Чүйдү, ушуну баягы корама жакшы татынакай күчтүү команда түзүп алсак, бул деген баягы абдан чоң ийгиликтерге алып барат да. Чоң жумуш аткарганга, чоң ийгиликтерге алып барат. Эми команда деген жакшы билебиз баарыбыз, команда деген баягы любой жерде саясатта болобу, спортто болобу жакшы ишти бериш керек да. Жакшы жыйынтык болот. Өзгөчө спорт жаатында бир ушундай саясат бар, жаңы ачылган спорт түрүндө жакшы ийгиликтерди жаратсаң, ошол эл аралык деңгээлден дагы сага кандайдыр көңүл буруп, анан кайсыл бир тармактан колдоолор, жеңилдиктер бериле баштайт деп. Андыктан мисалы үчүн негизги миссия ошол эле Азия чемпионатына барган жатыпсыздар, ушул Индиягачы. Ал жактан ушул максималдуу түрдө жакшы жыйынтык көргөзүш керек. Сөзсүз түрдө ийгилик каалайбыз, чын эле жакшы жыйынтык болсун. Бирок ошол жыйынтык бул федерация үчүн эмнени берет? Баягы эл аралык деңгээлде. Эл аралык деңгээлде федерация абдан чоң плюс болот. Барганыбыз, катышканыбыз бул уже Кыргыз Республикасында шах бокс деген федерация бар. Ушундай оюнчулары бар, спортсмендери бар деген аябай чоң жыйынтык болот да. Маалыматчыга баягы атайын машыктыруучуларды жөнөтүп деген сыяктуу иштер каралганбы? Мисалы үчүн атайын шах бокстун өзүнүн жеке тренерлери, машыктыруучулары болуш керек да. Шах бокс боюнча эми мурдагы эле тренерлер, мисалы мурда жок болчу да бул спорт түрү биз Кыргызстанда. Боксту карайт ошо өзүнчө тренер, анан шахматты карайт өзүнчө тренер. Анан судьялар да, калыстар да ошондой болот да, калыстар да ошондой болот. Бул жерде баягы жаңы правила кирген жок. Бул жерде баягы бокс өзүнүн баягы эрежеси менен чыгышат. Блиц болсо ошондо баягы эмелер бар. Блицте болсо баягы убакыттан утулуп калышы мүмкүн, убакыт өтпөсө утулуп калат боец, анан кийин баягы мат коюп койсо утат. Анан бул жерде дагы жакшы бир прерогатива бар. Ушу именно ставка деген эме акылга берилип атат да, спортсмендин интеллектуальностуна, акылына берилип коюлуп атат да. Эгерде шахматтан, бокстан барабар болуп калса очколору барабар болуп калса, кара фигура менен баштаган оюнчуга жеңишти берип коет да. Көрдүңүзбү кандай правилалары бар? То есть баягы болбой эле келип туруп баягы ушу эме эки мушкердин баягы кимиси күчтүү, ушу интеллектуалдык жакка коюп кетип атышат да. Акылына басым кылат экен да. Акылына басым кылат. Абдан кызык экен. Мен ишенем, буюрса ошол келечекте балким дагы ошол 4-7 июнга чейин дагы спортчулар катталып, шах бокс федерациясына кандайдыр бир көргөзмө иретинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу ушул эл алдына тартуулап көргөзүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот депчи. Ал нерсени дагы баягы үмүттөнүп күтүп тура берели. Ага чейин сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Сизге дагы машыгыңызга күч, кубат жана чыдамкайлык, сабырдуулук бул жерде абдан күч алат болуш керек. Ал менен катар баягы шамдагайлык демекчибиз. Ошондой жакшы маалыматтарыңыздар менен ар дайым СТВ каналынын Sport Life көрсөтүүсү аркылуу бөлүшүп туруңуздар. Алдыда дагы бул спорт түрү жөнүндө дагы көп маалыматтарды угабыз деген ишеничтебиз.
Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул шах бокс спорт түрү боюнча маалымат алдык. Чынында эле абдан кызыктуу жана бир өзгөчө философияны, өзгөчө бир саясатты камтыган спорт түрү экен. Албетте, жогоруда аталгандай эле бул спорттун келечеги кең болсун Кыргызстанда. Ал эми дал ушул аталган спорт тууралуу кененирээк бизге маалымат берген бул Кыргыз өлкөсүнүн улуттук шах бокс федерациясынын президенти Авазбек Доронбаев болду. Жана ошондой эле Бирма спорт түрү боюнча спорт чебери, шах бокс федерациясынын улуттук курама командасынын мүчөсү Азамат Жанузаковдор келишти. Ошону менен биздин программа соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар жана спорт менен ар дайым дос болуп жүрүңүздөр.